Бул акыркы коомдогу болуп аткан окуялар ушунчалык жүрөк оорутат. Аялдын кулак мурдунун кесилүүсү, үй бүлөдөгү аялы менен жубайынын жаңжалы коомдо резонанс жаратуусу, айрыкча эч нерсе менен акталгыс нарселердин таштандыга ташталуусу. Бул биздин коомдун бир эмес 3 нарсе ташталды таштандыга. Бул биз жаштардын өнүгүүгө эмес деградацияга бараткандыгыбызды билдирет. Ачык эле айкын. Эч нерсе менен актоого мүмкүн эмес экен бул нерсеничи. Билбейм, эч нерсе менен. Бул биздин коомдун караңгылыгы. Бизде мурунку муун үмүт кылып аткан жаштардын деңгээли, биздин күзгү дайым ал бизгечи мындайча караганда. Демек, эртеңки келечегибиз 3 нарсе ташталгандыгы бул биздин эртеңки келечегибиздин жаштарыбыздын кандай экендигин көрсөтүп койду. Анын арасында биз да барбыз. Абдан кейиштүү, абдан жүрөк оорутчу окуя. Айласыздан айтасың, айласыздыктан айтасың. Оозу мурдуна бумага салып таштандыга таштагандан көрө жылуу ороп бирөөнүн эшигинин астына таштап койбойсуңбу депчи. Ошол кыздар, ошол мейли акылы жок кыздар дейли. Эртең кантип жашайт да, ошентип баласын таштандыга таштады. Эртең мен кантип жашайм деген мындай ой такыр жок болду экен депчи. Кудай айбандан айырмалап бизге акыл эс берип атат да. Бирок биздин кылганыбыз ушул тилекке каршы. Зордукталган окуялар абдан кейиштүү чындыгында. Аларды ойлоп көрүп, бизде айрыкча Кыргызстанда кыз болуу ушунчалык оор дечү элек көрсө, кыздарыбыз дагы өтө кейиштүү.